Урматтуу улуу журтум, Кудайдын буйругу болбосо Кудайдын башы сынбайт демекчи. Ошо эме Кудайдан буйрулган кабарды, сунушту, талапты элге, адамзатка жеткирип коюу менин мойнума буйрулган. Ошол кызматымды аткарып атам. Кече 5-майда бир аз 44 мүнөттүк сабак өттүм эле. Сүйлөй берсек болот, бирок узартып сүйлөй берсек, улап сүйлөй берсек болот эле, бирок 44 мүнөттүк информацияда деле көп билдирүүлөр, талаптар, сунуштар айтылгандан кийин бөлүп сүйлөөгө, улап сүйлөөгө туура келди. Ошондуктан бүгүнкү темабыз деле ошол кыргыз жетекчилери, башчылары канткенде ошо бийлигин сактап калат деген теманы сүйлөсөк болот. Мына кечээ сабактарда мынтип айттым эле, эми мынабу эра деп коюп кийин эми доор депчи, эпоха деп коебу. Ошол эми бир окумуштуулардын иликтөөсү боюнча мындан да көп доорлорду айтып өткөндүр мүмкүн. Ошо суу доор, таш доор, темир доор, техника доор деп мисалга эми суу доорду айтып жүрүшөт. Дагы эми ары биринен көп эми жерде мындай жөнөкөйлөштүрүп эле, кыскартып эле бердим да. Талашты жаратып деле кереги жок, бул жерде мындай түшүнүп берүү үчүн эле. Мисалы ошо суу доорунда ушу бир майда жандык пайда болгон делет. Мисалга жанагы кудуктан суу ичкенде деле билинбейт, булактын башынан деле суу ичкенде билинбейт, бирок ошо ичке барганда ошол көзгө көрүнбөгөн бир жылаан түрүндөгү паразиттер ичке барганда ал калып калып, ичке жашап алып, анан жана паразиттин түрлөрү көбөйүп кетип атат, көрдүңүзбү? Демек ошо суу доорунда кандайдыр бир ошо суунун ичинде жүргөн бир жандыктар пайда болуп, анан жанагы суу жылаан дегендей сууда да жүргөн, кургакта да жүргөн болгон экен. Мисалга, анан ошо суудан анан ошо кургакка чыгып, анан кургакта басуу үчүн буттар пайда болуп, андан эми баягы кумурска анан өйдөлөп отуруп, мүмкүн ошол мал жандык пайда болуп, анан маймыл пайда болуп, эми окумуштуулардын иликтөөсү боюнча маймылдан адам пайда болду десе мүмкүн. Кайра деле мынтип айтайын, мейли адам нурдан жаралды дейли, ааламдан келди дейли, бирок сууга келип түшкөн жок да. Ал ошол могу жерге келип түштү. Таш доорунда десек болот да, мисалга жерге жашоого келип жаралды, жылаңач жаралдыбы. Ошентип эми суу доору, таш доору, анан адамзаттын аң сезими өсүп, турмуштун муктаждыгынан анан ушу темирди кайсы бир улут ойлоп тапкандыр, колдонгондур. Ошо эски исторический кинолордо деле Чыңгыз-хан деле ошол бир соода кылганды элине үйрөтүп атпайбы? Соодагерлерин жиберип жанагы ислам өлкөлөрүнө 500 кишисин. Ошол сыяктуу деле ошол темирди производительдер деле саткан. Соода катары эле азыркыга окшош эле. Ошентип темир ойлонуп тапты. Муну темир доору деп коет экен. Андан кийин ошо темирден техника ойлонуп табылды. Анан техника менен мисалы көп өнүктүк. Мына 19-кылымдын башында жана Урка Саливанын кинолорунда ошол революциядан кийин 17-18 жылдардан кийин жана басмачылар ошо мурунку байлар бийлигин бергиси келбей, анан ошо Урка Салива биринчи машинелерди ошол кыргыз жергесине ошол айылына минип барып, ошол машина менен түшүп калып, районго бөлүнгөн машина менен. Мына көрдүңүзбү, 19-кылымдын башында анан
ошол техника өсө баштаган. Ошо техниканын 19-кылымда өтө өнүккөнүн, ошол космоско учкан Гагарин деле 19-кылымдын 61-жылында болот ба. Мына ошентип анан эмнеге муну айтып атам дегенде, адамдын аң сезими өстү. Техниканы, аң сезим өссөнөн бирдемени ойлоп табатат. Мына акыркы убактарда телефон, мындай ким ойлоп турушун, азыр эле туруп мен Америка менен же ошол дүйнө жүзү менен мен сүрөт жөнөтүп коем, же видеону жөнөтүп коем, же саламдашып учурашып, же болбосо бул жерде болуп аткан чогулушту баягы онлайн режимде жеткирип коем деген ой болгон эмес да. Көрдүңүзбү? Мунун баары эмне дегенде адамдын аң сезими өскөнүндө болуп атат да. Ушуну өзү эволюция деп айтылат экен да. Мунун баары эволюция деп айтылат экен. Ушу азыр эволюция дегенди эске алышыбыз керек болуп атат. Бул өтө чоң бир тема. Эволюция. Эволюция. Эске алышыбыз керек. Мына күн өткөн сайын адамдын аң сезими өскөн сайын анан техниканын түрүн ойлоп табат. Ошентип келип анан техника доорунан мына турмуш жеңилдеди да. Могу газ деле техника аркылуу жерден бөлүнүп чыгат. Мына үйдө биз урунган. Мына свет деле качан бар эле, бул адам жаралганда жок эле да, же темир доорунда жок эле. Ошентип отуруп адамдын турмушу жеңилдеди. Керек болсо ошол посудомойка деген деле чыкты үйдө, кир жууган машинка деле чыкты. Мындай жеңилдеди. Турмушубуз жеңилдеди, түйүшүбүз жеңилдеди. Ошол биз бала кезде ошо бирөө бул дүйнөдөн кайтса, ошол машина жөнөтчү эле, ошол бир айылды кыдырып келсе, бир районду кыдырып келип, бул айылда бул бар, тиги бар. Азыр ал түйшүк жок, мындайча айтканда. Ошентип отуруп анан адамдын аң сезими жетип, анан ушул доордо темир деген доор башталат экен да. Темир доору бүтүп, техника деле темирден алынып атпайбы? Анан ошого уйкаш темир деп. Анан эмнеге бул темир деп ат койгон кыргыз? Бир эле таңгадан айырма болуп атат десем, мындай ойлонсоңуздар, темир дагы темирдей күчтүү болуп атпайбы? Мына сайганга күчтүү, мына ийилбейт дегендей. Анан бул темир аты деле баягы теңирге кандайдыр бир салыштырып ат коюптур да. Ошо сыяктуу азыр теңир деген доор башталды. Эми момун мусулмандар таарынбасын, бул теңирчилик өйүндө атат деп. Жок. Мурун сиздер элестеткен бир теңирчилик деген доорду мен талаш кыла албайм. Анткени мен ал жөнүндө менин колумда китеп жок. Ал жөнүндө мен ал доордо жашаган эмесмин. Мындай элестете албайм, представление жок. Биз бала кезде басып өткөндө элестете алабыз, мындай болчу эле депчи. Анан аны көрбөгөндөй мен ал жөнүндө спор жок. Бул жерде теңир деген доор башталды деп ааламдан берилет. Анан мындайча айтканда, человек должен стать человек богом деп орусча айтсак, мындай жеңил түшүнүк болгон атат да. Мына азыр адам жаратуучуга айланыш керек деп атат. Адам өзүнөн издеш керек. Ошентип отуруп анан эми теңир, человек богом болуш үчүн адам дагы анан кайра эволюция бар экен да. Мына азыр бүгүнкү күндө биз иньянда жашап атабыз, бүгүнкү күндө. Мисалга, иньян деген сөз мен диндүү, ал динсиз деген. Бул экөөлүк болот, ак-карага окшош. Мен бай, ал кедей. Улутка бөлүү. Мисалга, араб эли улуу деп атасыздар. Араб элине барып сыйыныш керек деп атасыздар. Ошо жерге барып, бул ак-карага бөлүүбүзчө ошо жашоодо жашап атабыз. Болбосо 4 аял алыш керек деп аялдылды коюп атасыздар. Же болбосо эркек сакал коюш керек деп эркектөөдө коюп атасыздар. Мына ушул өзү иньянда жашап атабыз да. Эми ошол мо теңир адам, теңир адам болуш үчүн, человек богом болуш үчүн адам мына биринчи адам деген этапка өтүш керек болуп атат. Анан ушул адам этапка өткөн адам, анан арбай этапка, улуу этапка
улуулукка калыптана алат экен. А иньянда жашап аткан адам улуулукка эч калыптана албайт. Анда андай сыпат болбойт. Ангел сыпатка, периште сыпатка. Омогу иньян бул пенде. Пендебиз дейсиздерби? Бул пендечилик жашоо, пенде. А пенде адам болмойун өйдө өсүп бир этапка. Могу эволюция сыяктуу. Бул жерде дагы азыр эле буга жылдардын кереги жок. Мен адам болушум керек экен, арбай болушум керек экен. Бул аң сезимим сөзсүз эле мына мен азыр мына көрүнөм адаммын. Көрүнөм мындай адаммын. Абдуллаев Арсланбекмин. А мен энергиямды иштеткенде арбаймын. Мына сот боломбу, мээрим төгөмбү, мына бата беремби, баягы жаратуучумун. Мына көрдүңүзбү? Ошентип туруп анан бул жерде адам азыр ушундай бир 4 этапка өсүш керек болуп атат. Мына бир адам баласын сүрөттөйлү. Адам баласын сүрөттөйлү. Эгер ушул адам баласы азыр мына иньян менен жашай берсе, анатомиясы ууланып кеткен атат. Ууланат анатомия. Ууланат. Бул эмне деген сөз? Өлөт. Жана вирус болобу, рак болобу, шишик болобу, мына иньян менен жашай берсеңиз. А эгер сиз арбай сыпатка өтсөңүз, мына арбай сыпатка өтсөңүз, адам сыпатка өтсөңүз, периште сыпатка өтсөңүз, жаратуучу сыпатка өтсөңүз, анда анатомия өлбөйт. Мына бүгүнкү күндө талап ушунда болуп атат да. Бүгүнкү күндө окумуштуулар, бийликтегилер, мейли депутат колунда шарты барлар, бийлиги барлар, элдин жоопкерчилигин мойнуна алгандар мына ушул кызматты аткарыш керек. Мына о иньяндан, бу эски пендечиликтен адамды өстүрүш керек. Улуулукка калыптандыр деп атканыбыз ушул да. Куткар деп атканыбыз ушул. Мына бүгүн 6 май 2020 жыл. 2-3 күн мурун мына ошо Кыргыз жергесинде Баткен аймагында сел болду дейт. Мен өзүм көп карабайм интернетте, анткени мындай техникага байланбайын деп башка ойлордо болом, башка түшүнүктө болом. Анан ойлондум, бул эмнеге андай болуп атат дегенде, адам иньян менен жашап алды. Улуу кыргыз бабаларыбыз табиятка эч качан каршы чыккан эмес. Табият менен пикирлеш болгон. Табияттын сырын билген. Эми мына табият жазалап атат. От, суу, таш, аба. Дүйнө элин вирус деле ошол аба аркылуу көпкөсүнө кирип атабы? Мисалга, бир жерлерде өрт болуп атабы? Мына азыр Россияда оор өрттөр башталып атат. Эчтеке боло элек азыр. Наводнениялар болуп атат. Дамбалар жарылып атат. Бул эмнеге дегенде 21-кылымдын башында Кыргыз элине ааламдан талап берилди. 21-кылымда кантип жашаш керек, кыргыз эли эмне кызмат кылыш керек, адамзат кандай өсүш керек. Ошону аткарбагандыктан табият Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Жүрөгүбүздү түшүрүп ошол элдин үшүнө алып, тобосуна жандырып атат. Ошондуктан президент күчтүү эмес аалам астында. Миллиардерлерин күчтүү эмес, мына дүйнөдө самандап акча чыгарган Американын айласы кандай кетип атат. Аалам күчтүү. Аалам сел, Аллах күчтүү дил менен айтканда. Аалам күчтүү, селенная күчтүү. Мына эгер биз ушу талабын аткарбасак, кыйынчылык, кырсык боло берет. Мына эгер биз адам этапка өтсөк, анда мына буну улуулук деп коет.
улуулук болот экен. Эгер адам этапка өтсөк, чын эле мына Эргешбай деген ата бар, 80 жаштан өтүп калды, ааламдын ушул байланышы алат. Ошол кишини мен ойлойм, адам деп ойлойм да. Байлыгы жок. Bir кой, bir жылкысы деле жок болсо керек. КМК каршы болуп калам дейт. Ушу айдан айга. Ана пенсия алганда эле бар жеткир коюп кийинки айда бербей койбосун дейм дейт. А бирок ааламды бир ойнотканда улуу ошо кишичи мен аябай сыйлайм. Көп кыргыздар сыйлайт, тааныган ошо эмгегин карап. Айылда бар 80 жаштан өтө элек го, бирок мындай 70 жаштан өтүп калган байлар. Мына Могыргы сергесинде миллиардерлер бар, Акаевдин достору. Мына азыр коом талкуу болуп атпайбы? Кубанычбек Жумалиевди, Роза Манованын күйөөсүндө. Бирок ал адам эмес да, салыштырып айтып атам мен. Аны эл да сыйлабайт, аны аалам күчтөр да сыйлабайт. Анткени Эргешбай атам эмне кылып атат? Могу ааламдын талабын аткарып жазып атат. Колунда эчтеке жок. Бирок ал адам. Анда улуулук сыпат бар. Карасаңыз, улуулук деген эмне экен? Сиз адам болсоңуз улуу болот экенсиз. Сиз ошол арбай сыпат сизде болсо, мына жаратуучулук. Арбай деген эмне? Ал кошоматчы эмес да. Арбай. Ал коррупциянын символу эмес да. Ал калп айтпайт да. Биздин башчыларга окшош. Ал кидайчы эмес да. Ал өз кызыкчылыгын кылбайт да. Көрдүңүзбү, арбай сыпат сизде болсо, сиз анда жаратуучу экенсиз. Жаратуучу. Мына могу эле эволюцияларга өтсөк, мына бул арбай деген. Кана арбайлык сыпат барбы сизде? Мына менде бар. Мен бирөөнүн артынан өмүрү кошомат айткан эмесмин. Калыс адамды касиетчилоойлойт дейт. Калыстыгын айтпаган улуу адамдар илгери ата бабалар кошоматчы болду беле. Ачык отурса да ачыгын айткан. Өлүп баратса да чынын айткан. Калыстыгын айткан. Кана ушул депутаттарыбызда адамдык сыпат жок. Мына бүгүнкү күндө ушул биз ишенген бийликтегилерибизде арбайлык сыпат жок. Милициябызда генерал жөн эле генерал болуп атат калп элечи. А чындык жок. Карасаңыз мына, алар пенде. Карама каршы. Мына ошон үчүн жүздөрү карарып, ар бир сөзүнөн жаңылып, карапайым касиеттүү элге жакпай атат. Бул эми өзү чындык. Мына анатомияга силер издегиле. Анан бул жерде психология деген иштеш керек. Психологияны адам өзгөртүш керек жаңы доордо. Анатомия иньяндын ролун аткарбай, анатомия адамдын ролун. Анатомиябыз арбайдын ордун. Мына ангел. Ангел деген умайене дейт го бизде метет. Умайенемдин колу, менин колум эмес дейт. Апкелчи балаңды эмдейин дейт деле, менин колум эмес, умайенемдин колу дейт. Ана мына умайенемдин колу дейт. А умайене деген бул периште да. Ал пенде эмес. А кана ошо периштелик сыпат биздин энелерде болгон. Кыздарыбызда болгон. Мээримдүү аталарыбызда болгон. Мына азыр барбы бизде? Мен туулганда эле сөгүн түшкөм деген депутат аялдар бар. Ошол ангел. Же болбосо мынтип айтат. Кудай
Аялды алсыз жаратты мына. Мындай кылсак үйүпкө болуп калат ошондо. Аял. Кудай аялды алсыз жаратты. Бирок өзүнөн кийинки керемет, сыйкыр, ачкыч, кечиримдүүлүк, жаратуучулуктун баарын аялга берди. Анан бул жалганбы чынбы деп анализдеп көрсөң, эркекке караганда аял көтөрүмдүү. Эркектин эки баласы колуна тийсе эжесин жеңесин издейт. Аял ошо 5 бала менен калса дагы, эри уруп, уyu тээп, сүтү төгүлүп, үйүнө жокчулук болуп атса дагы чыдайт. Аял ушу мактап, жакшы сөз, мээрим төгүп койсо, эркек руху көтөрүлөт. Мына көрдүңүзбү, Алланын ордун аял аткарыш керек эле. Кана барып ошол сыпат. Анан жок, биз ушак айтып эле, жиндиленип эле, энелерибиз, эжелерибиз, бийликтегилер же ушу аялды ушинтип сабак өтүп биз ангел тарапка өстүрө албасак, анан кыйроо боло берет да, ууланат, рак болот. Ким ооруйт ошо оорулар менен? Эмоционалдуу адамдар. Ошо рамкадан чыгарып, динден чыгарып, эски иньян түшүнүктөн чыгарып. Мына көрдүңүзбү, тирүүлүү эле биздин энелерибизде периштелик сыпат болгон. Ошон үчүн колунан адам айыккан. Ошон үчүн маймылда эркекти мактаса мугалим болот деп, жана мактаса жоокер болот, баарына жетишет деп. Мына энелерибиз ааламдын, Кудайдын ролун аткарган. Ушул эгер ушул өйдө жака өстүрбөсөк, улуулукка өстүрбөсөк, анда кыйроо кырсык боло берет. Ушу аалам күчтөрү азыр адамзатты жазалай берет. Анткени алардын талабы адамды теңир этапка өттүп атат. Теңир этапка, ушу мына олар теңир этапта, ааламда мына. Арбай, ушунун баары биз теңир деп түшүнөбүз. Анан азыркы саясатчылар биринчи эле эмнени коюп алып атат? Саясат деп эмнени түшүнөбүз? СДПК энергиясы кетти. Мен айтканга СДПК деген сөздө кайсы энергия? Жок, бул СДПК деген, СДПК деген, СДПК. Ансыганда анын энергиясы кетип, анан бир партияны түзүп, анан ага жалаң кошоматчылар, эмне кыласың? Бир жагын ит деле багат, айланайын саясатчы. Сен калпычы болуп, эртең бала чакаң жакшылык көрбөйт. Сен өз кызыкчылыгың үчүн сен элди сатып атасың, элди бара кылып атасың. Бул саясат эмес. Бул партияны түзүп коюу, шайлоо өткөрүп коюу, жергиликтүү кеңештерди ээлеп алуу, бийликтүү, бул саясат эмес. Мына саясат деген сөз эмне өзү? Мындай жол көрсөтүү. Бул идеология, мындайча айтканда, саясат өзү бир идеология. Мына мен сүйлөп аткан өзү саясат. Адам арбайдын ролун аткарып калсын. Адам мына жаратуучулуктун ролун аткарып калсын, Кудайдын ордун аткарып калсын. Адам ааламдык соттун ролун аткарып калсын. Кел ошого өстүрөлү. Мына бул саясат. Мына биз айтып атпайбызбы? Бүгүнкү күнгө чейин пенделер сыйынган, пир туткан диндер, кандай дин болсо да, улуу ыйык аталган пайгамбарлар, Мусасы, Исасы, Мухаммеди жана 124 пайгамбары бар. Ошол убакыттагы, мына могу темир доорундагы, ушул жаран элеккестеги таш доорундагы бир эволюцияга жарактуу. Мына бир эволюция экен. Баягы биринчи класста атаңа башый, апаңа башый, эжеңдин айтканын тапшырмасын аткар деген окшош да, ак жүр, анан чукунуп жүр, анан сактанып жүр депчи. Ошого жарактуу болуп атат. Кудай пайгамбарларын бузулган чөйрөдөн жараткан. Ошо аякка мээрим төгүп, ошо аякта оңдоп. Кудай ал пайгамбарларга өзүнүн купуя сырын, мына улуу адамдын сырын кенедей бала билбейт да. Улуу адам кенедей балага сырын айтпайт да. Анысы кандай, ошо бир окуучу балага окшош болгон ал кезде адамзаттын сезими. Кудай өзүнүн купуя сырын
ааламдын мындай ушундай теңирде оорулор, мынандай өсүү болорун, адам Кудайдын оорун аткарып калаарын өтө кыска сезимдин эң төмөнкү түбү менен түшүнүп берген. Мынау теңир деген доор, бул акыркы доор, сиздер айткан ушул акыркы заман ушул. Мына адам жаратуучу кылып айланып атса, өлбөстүк болуп атса, акыркы заманда. Жомок заман бул, бейиш заман ушул жерде болот. Анан ошону сиздер чечмелей албай атасыздар. Могу иньянда болот бул дин. Иньян жашоодо бийлик умтулуу, байлык умтулуу, ачкөздүк, көрө албастык, көрпендечилик, менменсинүү, атаандашуу, арыздашуу, майда сыпаттын баары бул иньянда болот. Мендей эле өсүп кетсең, эчтеке кызыктырбайт сени. Жан дүйнөң өзү башка болуп калат. Оору деген унутасың, кайгы, капа, карылык баарын унутасың. Себеби жашарып баштайсың, анатомияңды нур энергия, мына энергия каптап баштайт. Мына урматтуу журтум, бул өзү саясат. Ана мына кыргыз экономикасы кантип көтөрүлөт? Кыргыз экономикасы сырттан сурап келген акча эч качан кыргызга буйрубайт деп алынып берилет. Карызга сурап келген акча. Кыргыз экономикасы мынау жол менен көтөрүлөт. Кыргыздар ааламдын ролун аткарса, адамзатты куткарат. Мына бүгүнкү вирусунан, табият кырсыгынан эмне менен куткарат? Мына саясат менен. Адамзат өсүшүбүз керек экен. Сиздер мына иньянда жашап алыпсыздар. Мейли ошол америкалистерби, Великобританиябы, Италиябы бүгүнкү кыйрап аткан, Орусиябы, Кытайбы, сиздер улуулукка калыптанышыңар керек. Биздин окумуштуулар ушундай деп чыкты. Деп ошол өстүрсөңөр, анан батыш эли дейт. Адамдын эмгегин аябай баалайт дейт да. Анан бизге каражат төгөт кадимкидей. Мына биринчи саясатыбыз кандай болуш керек экен? Мына саясат бул жол көрсөтүү адамзатка. Экинчи экономика, бул Кыргыздын экономикасы качан көтөрүлөт? Бул адамзатты куткарсак, анан бизге каражат келет экен. Биздин кызмат ошо экен. Бул мындай деген сөз. Кур аякка бата жүрбөйт дейт го кыргыздар. Биз мына улуу энергияны алсак, улуу күчтүн ролун, мына улуу Кудайдын ордун, Арбайдын ордун, ангел, периштенин ордун кыргыз гана аткара алат. Аны Кытай аткара албайт. Аны батыш эли аткара албайт. Эмнеге дегенде, ааламдан аларга буйрулган эмес. Алар аалам менен байланышып төкмөсү жок. Кийип жүргөн кийимиңди айтып, бүгүнкү күндү айтып сынбаган. Аалам менен байланышкан адамдары жок. Аалам аларга сырын ачып бербейт. Анткени улуу баласына, тун баласына, улуу маданияттуу кыргызга гана бул буйрулган. Мына ошол кезде биз улуулукка калыптансак өзүбүз. Улуулукка калыптануу деген ошол. Мындай берилет. Пирамида катары берилет. Бул жерге касиет дейт. Бул касиет деген сөз энергия. Бул жерге кара ниет дейт. Кара ниет. Бул жерге каниет дейт. Эгер биз каниет, адам сыпатка калыптансак, анан энергия жайгашат экен. Эгер биз иньянда жүрө берсек, кара ниет болуп, бул энергия касиет эч качан жайгашпайт. Ошондуктан энергия деген сөз кээ ойлоп атат, мындай бир күч кубат, бир мындай энергиялуу. Жок, энергия деген сөз бул сага арбай жайгашат. Башка бир жан жайгашат. Мисалга мына ошо Алайдан чыккан Зульфияга деле адам ата көрүнүп турган минтип атат.
Могу 3 периштени көрдүңбү деди дейт. Анан жалбырак бак көтөрүп турат экен 3 аялды көрдүм дейт. Көрүнүш катары. Ушу 3 периште сага жайгашат. Анан сен аянга бара аласың, жазасың адамзат үчүн деди дейт. Анан чын эле анан көздөн кайын болду. Периште деле көрүнбөй калды, адам ата деле көрүнбөй калды дейт. Анан ошол жайгашкандан кийин мени жөн эле мынтип жазып баштап калдым дейт. Ошондо биздин тело, ар бир адам билиш керек. Это исполнитель. Исполнитель вселенная. Мисалга ошол мына ангел жайгашкан үчүн жазып атат. Кудай энергиясы Арсынайга жайгашкан үчүн мына энергиясы менен бай мамлекеттерди талкалап атат. Жазалап атат. Мындай энергия арбай, ангел, Кудай энергия башка улутка жайгашпайт экен. Ошон үчүн биз касиет энергия жайгаш үчүн адам этапка калыптансак, могу пендечиликтен чыгып, адам ата кандай болгон, мисалга, обоне кандай болгон? Керек болсо улуу бабаларыбыз эле кандай болгон, энелерибиз эле кандай болгон? Міне Курманжан Датканемдин алып койгон бир кызыл китеби барбы? Бир менчиктеп алган жери барбы? Же Курманжан Датканем ордосун тор менен тосуп алды беле? Могу биздин Акуйга окшоп. Курманжан Датканемдин деп ааламдан берилет. Ордосуна эл эң кирип эркин чыккан дейт. Көрдүңүзбү? Касиетиң болбосо, бийлигиң да, байлыгың да жараксыз деген ошо. Ошондуктан биз кыргыздын жолун башка, бул ошон үчүн айттык да, коронавирус бул кыргызга келбейт. Кыргыз башка кырсыктар менен кырсыктайт. Алам ролун ангел ордун, арбай ордун, Кудай ордун кыргызда аткар деп атса, аны аткара албай улуттарды ээрчип алса, анан башка менен кырсыктайт. Мына өлүп атат. Башчысы жол таппай, эл бук болуп атат. Буну чыгарабыз деп. Эмоцияга түшүп атат. Эмоцияда түшкөн адам рак менен ооруйт, эки бөйрөгү уланат. Кызматын кылып кетпесе адам рахаттанбайт өзүчө. Мына бир адамды адамга салыштырганга болбойт. Мисалы кээ биз бала кезде угуп калчубуз, эжелер, жеңелер да күйөөлөрүн тилдеп, баланчанын эрин карачы, минтип атат. Сен манта албайсың деп. Анан азыр ойлонсом, анын ичиндеги касиети деп коебузбу? Ичиндеги жаны деп коебузбу? Башка болгондон кийин ал аны кылбайт. Мына сүрөтчү барып алып азыр курулуш кыла албайт. Же кой кайтара албайт. Жоголуп кетет кою барсачы ал. Жүрбөйт ал жерде. Ал ошо пул таппаса дагы сүрөтүн тартып деп кыялданып ошо менен рахаттанат. Ошол сымал кыргыздын жан дүйнөсү, телосы ааламга жарактуу болгондуктан анан байланышын берип атат, ошо касиетти аткар деп атат. Эгер муну аткара албаса, анан урунат берилет. Анан эмне болот? Түрмөдө кыргыздын саны көбөйөт. Ордун таппай атат да. Акта бир далдырак-малдырак келип элдин башына туруп алып, далдыратып атса эл бук болот. Энергияңарды ойлоңуңар. Силердин энергияңар барбы? Ошол жерде ордуңар барбы? Мындай жүрүшүп атабы ишиңер? Мындай ошо ишенген элиңер силерге ыраазы болуп атабы? Жок, кой кетейин деш керек да. Элдин ынтымагын бузбайын. Элдин келечегин жебейин. Мына могу кол баш боло албайт да. Же бут баш боло албайт да. Сен кол эле болчу, кол. Бир аткаруучу бол. Ордуң бар, ошо менен рахаттанасың, ошо менен ишиң жүрөт. Силерде даже тил жок, азыркы бийликтегилердечи ум жок, высший разум жок. Ошон үчүн жеткире албайсыңар, ошон үчүн
куткара албайсыңар, ошон үчүн дүйнөгө жеткире албайсыңар. Мына мен бул сөздү дүйнөгө жеткирем. Эгер муну жеткирбесек, дүйнө кырсыктай берет. Кыргыздын улуулугун ошол bir adam ошо Арстан Алайдын анатомиясы даяр болуп, Моиняндан чыгып, адам этап болуп, арба этап болуп, акыры ошо агаргандыктан, эмгек кылгандыктан, кайтпагандыктан, калыстыктан анан Кудайдын бир энергиясы келип Арстан Алайдын телосу аткаруучу болуп атат. Ошол bir шарт окуйт экен, ошол талап коет экен, ошол bir багыт берет экен, ошол bir бата берет экен. Болбосо кырсыктай берет экен деп түшүндүрбөсө адамзат кырсыгат. Муну уялып кереги жок. Мындан шарт болсо, техникабыз болсо, мындан да суну кооздоп, мындан дагы жөнөкөй түшүндүрмөкпүз. Анын окумуштуулары түшүнөт, интеллигент жакшы түшүнөт. Изилденгендер, такалгандар, медиктер түшүнөт муну барып-барыпчы. Эгер ушу коронавирус эпидемия болсо, дүйнөдө жайылып жүрүп аткан. Анда эпидемияга дары табылат ар дайымчы. Пандемия деген сөздү кээ бир мындай медиктер түшүндүрүп да айткан жок. Пандемия деген сөз бул быстро распространяющий деген сөз да. Бат көчүп, жугуп кетүүчү, ошол эпидемиянын эле атын ошентип койду. Пандемия деген өзүнчө жок. Ал жөн эле ошол өзгөрүп кетти деген эле сөз. Көрдүңүзбү, бул эпидемия. Бул өзү энергия. Энергияны айыктырса болот. Кадимкидей эле ошол денеңди бошоттуруп, мээрим төгүп, ушул түшүнүк менен. Буга кол күчү, медицина күчү, вакцин жана башка проба байкап көрүү эч таасир этпейт. Анысы кандай да азыр эски саясаттар эч кандай таасир этпейт. Мына Кыргыздын экономикасы кантип көтөрүлөт экен. Адамзатты куткарсаңар, Кыргыз мына калыптануулукка, энергияңар иштеп, анан адамзат жүгүнүп келип жанын алып кетет, өлүп калгыча. Каражат төгөт. Салык салабыз кадимкидей эле. Бул чындык. Жөн эле анан эле бөлөгүлүткө барып, спасибо вам за теплые встречи деп эле Сооронбай Жээнбеков деп эле айда рахмат айтып бергенде болбойт. Силерге шарт окуш керек. Азыр мен элди багам деп силер актанбагыла. Элге талап койгула. Силер өспөй атып, табиятыбыз кырсыктап атат деп. Бул чындык да. Адам өспөсө, дейт, му адамдын жан дүйнөсүндө табиятты коргоп туруучу бир керемет бар. Мына гүлүп музыка койгон жерде гүл жакшы өсүп атпайбы, өсүмдүк жакшы өсүп атпайбы? Анан адам мээрим төкпөй эле эмоцияда жүрсө, карантинде отурса, табиятка кантип энергиясы өтөт. Биринчиден. Экинчи кыры адам өспөгөндө, анан аалам каарын төгөт да. Шамалыбы, куюнубу, селиби, оорусубу. Ошон үчүн куткарыңыздар Кыргызды. Адамзатты куткарыңыздар. Кыргыздын боз үйү кийин баа болот. Анткени боз үйдө бир чоң энергия бар, мен муну дүйнөгө жарыялайм. Кыргыздын кымызы баа болот. Кыргыздын пулу дүйнөлүк пул болот. Себеби анда да энергия бар. Мына экономика кантип көтөрүлөт. Саясатыбыз эмне болуш керек экен? Саясат ал партия түзүп коюу эмес, да кайталап айтайын. Саясат бул бир адам отуруп алып эле анан болгон жерди кармап туруу эмес. Ал менчик оокатын эмес, бул заманды кубалап өсүш керек. Саясат мына Кыргызды дүйнөгө таанытуу, адамзатты куткаруу, окутуу, ааламдык түшүнүккө алып өтүү. Мына ушул саясат. Анан социалдык вопрос. Ал өзүнөн өзү чечилет. Ар ким өзүнүн ниетине жараша күн көрөт. Ааламдын ролун Кыргыз гана аткара албаган, ошону эсиңерден чыгарбагыла. Эгер ролун аткара албаса, анда аалам күчтөрү жазалайт дагы,
Мына кече кыйын сынып жүргөн Атамбаев бүгүн түрмөдө. Жасалайт ошого окшош. Качкын, бозгун болуп жүрөт. Ар бир адам улуулукка калыптан албасаңар, ошо жана чек арада калып атабыз. Самолет жөнөтпөй атат. Аны силер өкмөттөн да көрбөгүлө. Ишиң жүрбөсө ичиңен изде дейт. Улуулукка калыптангыла. Ишибиз жүрбөй атат дейсиңер, силер улуулукка калыптангыла. Кошаматчы болуп алдыңар. Кошаматчы болуп алдыңар, калпычы болуп алдыңар. Мына медиктин баары калп айтып атат. Бийликтин күчү жеткен милиция менен ошо медик калыптыр. Ошолор ооруп атат. Карапайым эл чыкты, мына ак башта бирөө чыкты го. Мен паланча күн жаттым, баланча эле кан алды деди. Каным да сайып кетмей болду деп. Эртеси күнү ошол жерден врач айтып атат. Ал өпкөсүнө дарылаганбыз, анан тигини койганбыз, муну жок. Ал карапайым адам калп айткан жок. Ал медик калп айтты. Мен мисалы дарыланып чыксам, мен кантип жалган айтам? Мага эчтеке кылган жок, жоло кан алды деп. Көрдүңүздөрбү? Жалганчылык болгон жерде бул жаккырчылык болот. Силер сурап келген коронавируска ошентип келген пулуңар буйрубайт, алыс кетпейт ал. Аны менен силер сактанып кала албайсыңар. Азыр Бишкекти тосуп, чочуп, өз элиңерден чочуп атасыңар. Өз бала чакаңардан, үй бүлөңөрдөн чочуп атасыңар, мындайча айткандачы. Ай бул сенин элиң. Бир жолун тап. Ойлалар бар эл арасында. Ук. Түшүн. Кел куткар. Ордуң жокпу? Ордуң отурчу деп бар мындай. Рахаттан коюңду кайтар. Же бир күлүгүңдү тап да. Тело исполнитель экенин эсиңерден чыгарбагыла. Мына маданият. Маданият десе бүгүнкү күндө биз ырчыны, ойлойбуз. Маданият мына бул улуулук. Маданият бул жаратуучулук. Маданият деп бул тарых музейин оңдоп коюу эмес. Маданият деп бул бир чака-чука той өткөрүп коюу эмес. Маданият деп бул бир клип чыгарып коюу эмес. Маданият бул улуулукка. Улуу маданияттуу адам экен дейт. Улуу сыпаты бар экен дейт. Эр жүрөк экен дейт. Мына улуулук өстүрүү. Андан кийин анан рахат деген да бар бул жерде. Мына азыр көпчүлүк адам арак ичип рахаттанып атат. Сигарет чегип, жанагы коронавирустан сигарет чеккендер ас ооруп бир деген ошо. Дегенде ошо мээси бошоп, анан өзүн бош алып жүргөн адамдар оорубай атат. Мына Кытайда ошол болду. Ошол жаман адаттан алып чыгыш үчүн наркотигиненби, арагынанбы, сойкулугунанбы, сигаретиненби, бандитиненби алып чыгыш үчүн улуулукка биз калыптандырсак, ал утурумдук рахат менен адам рахаттанбай калат. Аны каалабай калат. Утурумдук ушактайтпай калат. Утурумдук бир жылтыр-жылтырга да кызыкпай калат. Сөзү закон болуп атса, орундалып атса, энергиясы иштеп атса, ошо менен рахаттанып калат. Бул тело бир нерсе менен рахаттанбаса, жанагы гейлер деп чыкты, дагы эркек менен эркек мамиледе болуп атат дейт. Анын баары бир рахатты каалап кеткендиктен болуп атат. Ошол рахаттан чыгарыш үчүн улуулукка өткөрсө, улуу рахат денени нурдантат дейт. Утурумдук рахат денени уулантат. Мына биздин саясатыбыз ушул болуш керек. Эгер биз ушуну аткарсак, анан аалам деген бар. Арбак ыраазы болбойнча тириктин иши жүрбөйт деген бар. Ататек арбак, Аллах, аалам мээрим төкмөктагы кыргыз эли аткан октой гүлдөмөк.
Кыргыздын жолу ушул. Кыргызга анан башка улуттар уланат. Баягы локомотив сүйрөйт. Анан bir вагон уланат го. А башка улут локомотив болуп бере албайт, сүйрөп бере албайт, адамзатты уткарып бере албайт. Мейли каражаты болсун, мейли техникасы болсун, мейли өнүккөн аталган медицинасы болсун. Парламент да уткарбайт. Азыр Кыргызга премьер-министр президенттин кереги жок деп айтылат. Багыт көрсөтүүчү эле бир адам керек дейт. Анан кыргыз өзүнөн өзү рахаттанып, улуу жолуна таа түшүп алып, анан кубанат да. Мисалга, чоң кишилерди алып барып бир балдардын оюнун ойното албайсың да, же балдарды бир жашоосун жашата албайсың. Ал аны менен рахаттанбайт. Ал бир улуу кишилер менен сүйлөп рахаттанат. Ал бир ат минеп, булактын көзүнө барып, асман жерге көңүл бөлүп рахаттанат. Улуу кишини касан кайнат деп чакырбайсың да. Кул болду. Улуу киши ошо төргө отуруп, үйдүн көркү болуп, ошол элдин куту болуп рахаттанат. Анткени өз кызматын аткарганда рахаттанат. Баланы алып келсең, эшти иш калды деп чуркап жүрөйт. Ал ошо менен улуулардын колуна суу куюп рахаттанат. Кызмат кылып рахаттанат, ичиндеги ошол тартат. Ошондуктан кыргыз улуу деген сөздү эсиңизден чыгарбаңыз. Улуу деген сөз бул арбай касиети бар. Аны карантин менен башкара албайсың. Чрезвычайный ситуация киргизип башкара албайсың. Бул куру бара. Элдин өзүн күнөөлө. Айланайын бийлик мээң болсо. Өспөй атасыңар. Силер улуулукка калыптанбай атасыңар. Деп элдин өзүн күнөөлөп, өзүн өстүрсөң, талапты элге койсоң, сунушту айтсаң, анан ал эл өсөт, бирин-бири карайт. Мына мен кайтып Кудайдын ордун аткардым дегенде, менин анатомиям өзгөрдү. Менин психологиям өзгөрдү. Мен азыр психологиямда эркекмин, же бир байкуш пендемин деп жашабайм. Мен ааламдын бир тирүүсүмүн. Ошонун бир аткаруучусумун. Ааламда ооз жок экен да. Мен айтышым керек экен, мен аркылуу айтат экен. Мен аркылуу соттойт экен. Мен аркылуу өстүрөт экен деп, мына мен психологиям, анатомиям ошого иштейт. Ошон үчүн мен өзүмдү жаңы Кудаймын деп чыктым. Кел сен дагы арбаймын деп чыкчы. Кел сен дагы периштемин деп чыкчы, пенде эмесмин деп. Периште калп айтпайт да, айланайын медиктер. Ачка калсаң деле койчу, жалганыңды токтот. Айланайын милиция, дух, арбай. Кел жалганыңды токтот. Бүгүн жалган айтып атасыңбы? Эртең 10 эсе чыгым тартып кетесиңер. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла, аалам күчтөрү соттоп коет. Бүгүнкү могу жалган бийлик, байлык сени сактабай. Аалам. Ошон үчүн элиңе түшүндүрбай. Эл түшүнөт, таразага салат, бир идея айтат, эл арасынан чыгат. Колдойт, коштойт. Эл өсүп алды, дүйнөнү кыдырып келди. Кор турмушту да көрдү, көр турмушту да көрдү. Башка улутту да көрдү, цивилизацияны да көрдү. Аалам менен байланышкан адамдар бар. Мына бир баланы алып барып, мисалга, окутту дейли, каскадерлукка. Ал 5 айдан 6 айдан каскадер да. Анысы кандай да менин аалам окуткан.
Алам окутса, алдын каскадерге окутса, мени ошо теңирге окутту, Кудайга окутту, Арбайга окутту. Анан мен ошо каскадерде кереметим бар да менин дагы. Ошо сыяктуу эл өсүп алды, эл арасынан. Элди алдаш кыйын. Элге сал. Эл четсин, элдесин. Эл бийлиги элге, эл байлыгы элге деп айткам да мен. Ошондуктан кыргыз башчылары жаңылып атасыңар. Мына эволюция кылгыла адамды, эволюция кылып өстүргүлө. Болбосо бул революция болот. Мына 2 жолу революция болду Кыргыз жердесинде. А бирок эволюция болбогондон кийин эч өзгөрүү болгон жок. А эволюция болсо революциянын кереги жок. Аны бир тополоң деп койсо болот. Ал апрелде дегени деле, аксыдагына деле, 24 март Акаевдин 2005-жылкысын деле. Аны бир тополоң. Эч өзгөрүү болгон жок да. Тетирсинче баягы эскеле жолго түшүп алдык. Дагы артка кеттик. Жегендер ош битер жеди, баягы кошелектөр калды. Баягы эле ат токурлар калды. Баягы эле кошоматчылар калды. А Ленин заманында революция деп айтса болот. Октябрь 2017. Анысы кандай азыр эволюция болсо, ошо революцияга окшоп өзгөрүп кетет. Үйдө деле кыргын сүргүндүн эмне кереги бар? Жакшы сөз менен, бирин-бири түшүнүү менен түздөлүп кетсе болот да үй бүлө деле. Кемчилигин издеп, ортого салып, мойнуна алып, мына урматтуу улуу журтум, табият мына ушинтип жазалап коет. Аалам күчтөрү биз аалам астында алсызбыз, ал жазалап коет. Эгер менин айтканым жалган болсо, анда Аллах аалам жалганга чыгып калат. Ошондуктан бул кыргыз ордуна отурат баары. Аткарат. Бирок ошо азыркы бийликтегилер сиздердин түшүнүүңөр ушул улуулук жөнүндө болбогондуктан сиздер элдин энергиясын жеп коюп атасыздар. Убактысын коротуп коюп атасыздар. Бирөөнү 1 саат күттүрүп коюп деле ийдөө адамгерчилик болсо силерде. Силер жылдап күттүрүп атасыңар. А ошол убакта адам кысылып калып атат, ооруп калып атат, өлүп калып атат, дүйнө кичигип атат. Ошондуктан келгиле кеңешиңерди алгыла. Силердин бийлигиңер мага бир тыйын. Мен кызыкпайм андай бийликке. Ал майда түйшүк, өтө, айла жок. А бийликтин да бирок өзүнүн бир касиети болот, орду болот. Касиеттүү адамды бийликке коюш керек. Энергиялуу адамды, аалам колдогон адамды колдош керек. А сен инянды болсоң, буларың жазалай. Буну эмне аракет кылбасаң деле баары жокко чыга берет. Ойлонуп көрсөм, Манас бабабыз өзү баатыр эле болгон да. О, көптүн бир баатыр. А касиеттүү деп аны таанып такка отургусканда, анын энергиясы иштеп, эли башыйып, ал дүйнөнү чаап, атагы чыккан. Анысы кандай дагы ошо энергиялуу адамды таап башыңарга алып барбасаңар, ата баркы менен кыз өтөт дегендей, соодагер баркы менен бөз өтөт дейт. Фаланчаныкы кой алып кой дейт. Жаман болсо да бөзүн материалы. Анысы кандай да ошол касиеттүү адам барса, башка улут сиздерди баалайт эле. Башка улут басынтпайт эле. Башка улут сиздерди тааныйт эле. Ошондуктан же эволюция менен бүтөбүз, же революция менен бүтөбүз. Бул өзү мезгил келип калды ошого. Мезгилде келгенде боюнда бар аялды
больницага жетпей төрөп коюп атпайбы? Жолдо бараткан машина деди. Анысы кандай дагы ушул мен мындай аян катары, зрение катары, көрүнүш катары көрдүм эле. Ошо Сооронбай Жээнбековдун бүт сезону бүтөт 2 жылда дегенди мен айтып атам. Эл чыдабай калат го. Ага чейин деп коем да. Анан кандай чыдабай калат деп ойлодум эле. Көрсөм азыр эл чыдабай бар айтат. Силер анан көрүнгөндү кечирим суратып коркутпай эле койгула. Ал кечирим сураткан менен башкалар кайнап атат. Жөн эле камап коркутпай эле койгула. Аны ичип албаганы болгону, жеп албаганы болгону эртең чыгат, аны эл чыгарып алат. Бул жакын эле. Тетирсинче умуңар менен, духуңар менен, тилиңер менен кел эволюция кылып бир куткарып калалы. Жүзүңөр жарык болсун, аалам астында жана эргешпей астында адам катары санаган эргешпей ата катарында. Аалам силерди бааласын. Адамзат сиздерди бааласын, элиңер сиздерди бааласын. Анан элиңер жери отурган менен, ал догурунуп, ал посто отурган менен эч кайда жок. Ал жер тозок. Ак үйдө тозок менен өлүм бар, боз үйдө жомок менен өмүр бар деген ошондуктан бул кыргызчылык, бул боз үй өзү бир боштондук. Анысы кандай ошол кыргызды ушинтип улуулукка калыптандырып, дүйнөгө таанытып, ушулну могу сөздү бир илимге айлантып, философияга айлантып, бир законго айлантып дүйнөгө жеткирип гана кутуласыңар. Бул жерде айтылды эле ошо Акаевдин орду бар. Арыстан Алайдан алып ушуну, ал таанымал адам дүйнөгө чыгарса Акаев акталат. Акаевди бир гана актаса Арыстан Алай актайт. Ал Арыстан Алайды акташ үчүн мына ону дүйнөгө таанытса, ал мурун бир ушу кыргыз эли аркылык бир сыноодон өткөн болсо, азыр бир чоң иш кылчу мезгили келди деди эле. Ал кишинин энергиясы барбы, же эми мезгили келеби, же да бир окумуштуулар чыгабы, жөнөкөй тилге, дүйнөлүк тилге, саясатка, бир кандайдыр бир ачылыштарга салып түшүндүргөн. Баары бир мына мен айткан нерсе эртедир кечтир жакын арада болот. Ошондуктан урматтуу журтум, журналисттер, периште сыпаттагы энелер, арбай сыпаттагы эркектер кошоматчы болбогула, жалганчы болбогула. Өзүңө зыян, өзүңө мына Атамбаевдин аркасынан ээчиген жалганчылар күйүп кетти го, жап-жаш билимдүү балдар Сапар Исаковунан баштап. Мэр боло калам деп жанагы Аликбек кимиси канча адам, медиктер карган киши жана Батукаев чыгарабыз деп. Эртең силер де күйүп кетесиңер. Андан көрө чындык үчүн өл, чындык үчүн тур. Чындык гана колдойт. Мына чыныгы сөздөр, чыныгы иштер менен гана кыргыз сакталат. Мен чындыкты сүйрөп келатам. Мени Кудай албады. Мага иш козгоду, ал деле бир ар жагына бышпады. Теңир чатады, динчи сатады, ал деле бышпады. Акыры мен чындык болуп чыгып атам го. Анысы кандай ошо Арыстан Алайды адамзат дейин, пир тутат дейт. Арыстан Алай адамзаттын пири, Арыстан Алай адамзаттын жолу, Арыстан Алай адамзаттын куту, Арыстан Алай адамзаттын бышкан ашы дейт. Анысы кандай? Келиңиздер. Ушу жеңиш күндөрү мындан ары чындык гана жеңет дейт. Мындан ары жалаң гана жеңиш болот деген жерлер бар ааламдан билдирүүдө. Мындан ары кыргызды Арыстан Алай ойготуп койду. Арыстан Алай кыргызды өз ордуна койду. Арыстан Алай адамзатты соттоп койду дейт. Анысы кандай? Келиңиздер бир чыныгы адам болуп алыңыздарчы. Теңирлик сыпат, кудайлык сыпат бул кыргызда болгон. Ошон үчүн кыргызды башка саясат, эски адамдар же башка улут коргоп кала албайт, сактап да кала албайт.
Кыргызды бул кыргызчылыгы деген ошол жылдыздан түшкөн илими. Ошол теңир сыпаты гана коргоп калат. Улуулук маданияты, улуулук касиети гана коргоп калат. Бул берүүлөрдүн дагы уландысы бар. Улай ошо түшүндүргөнгө аракет кылам. Себеби ушул элдин дагы энергиясы ошого жетип калды. Менин дагы энергиям толуп калды. Башка багытыбыз жок. Урматтуу журтум, эски түшүнүктөн чыккыла, эски адамдардан эчтеке күтпөгүлө, тетирсинче ошол сыйынууну жоюп, коркууну жоюп. Эгер корко берсең, ошол милициясынан, полициясынан бийлигине сенин касиетиң учуп кетет. Страх, энергия анда жайгашпайт, страхтан. Кудай берген жанды Кудай алат, чындык үчүн өл. Ошондо чын күчтөр сени сүйөт. Биздин максат революция кылып эмес. Биздин максат эволюция кылып өстүрбүү. Анын үчүн чындык керек, анын үчүн топ болуу керек, анын үчүн дагы журналист иштеш керек. Адашкандар, бурулуш кылгандар, мен эч кимди күнөөлөгүм келген жок. Ошо жаңылып анан адам жаңылбас болот. Ошо жаңылган эски саясатчылар, келиңиздер бирге элди өстүрөлү. Куткаралы адамзатты, табият тынчтыкта калсын, адам өлбөс болуп калсын. Баягы орустар айткандай, капля в море дегендей, бул менин ошол мореден эле бир каплясы, бир тамчы сөзүм. Бул бир кинонун бир анонсу. Ушундай түшүнсөңүздөр болот. А бул Манас эпосу, бул бир океан дегендей, бул ааламдык илим. Бул андан да бийик. Энергиясы дагы, түзүлүшү дагы, касиети дагы, анан кенендиги дагы. Бул өмүрүң өткөнчө мунун аягы көп. Мына менин азыр кылып аткан кызматым ушул: жазуу, ойлонуу, токтотуу, ирээттөө, чындыкты берүү. Духуңуздар бийик болсун. Ескичиликтен кайтыңыздар, өзүңүздөрдү соттоо, оңдоп, арбайлык, периштелик, пенделик эмес, периштелик сыпатта. Жок дегенде адам сыпатта, жок дегенде ушул теңир сыпатта өзүңөрдү тутуп, ушул жарык дүйнөдөн бир кызматыңарды кылып, жаныңар асманга кеткенде жүзүңөр жарык кеткидей бир кызматыңарды кылгыла. Бир күндө бир доор өтүп атат деп, бир секундта бир доор өтүп атат деп убакытты туура пайдалангыла. Элдин энергиясын, өзүңөрдүн ден соолугуңарды жеп албаңыздар. Улап сүйлөйм кичине бир эки күн, ушул эфирлер кетсин, окусун, андан кийин дагы улап сүйлөйм.